Başkarmalılıktan ofisерlerin evligi жана кесипкөйлүгү, аскердик ордендер жана медалдар менен татыктоо белгиленген. Сиздерден алдыңыздардан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш оперативдик кол башчылыгынын 36-806 аскер Усен Оморбекович жетектөөдө. Жүрүштө артиллериялык бригаданы эсеби улантууда. Эсепте бригаданын мыкты артиллеристтери өтүүдө. Алар тайманбастыгы, илирдиги жана жогорку кесиптик даярдыгы менен айырмаланат. Эсептин командири майор Аманбаев Кубанычбек Абдымомонович 92-840 аскер бөлүгүнүн командири орун басары. Салмактуу кадам таштап, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн өздүк курамы өтүүдө. Эсепти абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 30-629 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басары подполковник Моматкадыров Нурланбек баштап өтүүдө. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы боюнча башкармалыгынын башчысы сүрүштү жетектеп келе жаткан майор Умаров Искендер Нармурзаевич. Айрымга министрлигинин ички аскерлеринин Шир Атайын багытындагы аскерлери кирип келди. Эсептин командири капитан Мурзаев Телекбек Женишович. Айракка ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары милициянын полковниги Нурбаев Талайбек Маматрасулович жетектейт. Аян башкармалыгынын өздүк курамы өтүүдө. Эсепти Ош облустук ички райондун командиринин орун басары милициянын майору Жаманкулов Маратбек Кадыркулович жетектөөдө. Борбордук аянтта өзгөчө кырдаалар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын өздүк курамы кирип келүүдө. Аскер бөлүктүн өздүк курамы республикабыздын аймагындагы жана чет мамлекеттерде болгон ар кандай өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда активдүү катышып келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебин улантып басып өтүүдө. Эсептин жетекчиси ыкчам нөбөт кызматынын улук нөбөтчү капитан Белекбаев Кошбай уулу жетектөөдө. Аталган өздүк курам облус